Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда республика боюнча коронавирустук эпидемиялык абал тууралуу жана Кыргыз Республикасында коронавирус эпидемиясынын чегине жетүү боюнча божомолдор жөнүндө брифингди баштайбыз. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борбордун жетекчиси Нурматов Зуридин Шарипович маалымат берет. Маалымат жыйынды Түз Ободон, ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Дорогие телезрители, радиослушатели, мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Ежедневную сводку по эпидемиологической ситуации с коронавирусом и прогнозы насчет прохождения пика эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике расскажут начальник управления общественного здравоохранения Акматова Айнура Бектургановна, а также руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Нурматов Зуридин Шарипович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал в областных медиацентрах, а также на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на странице Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Айнура Бектургановна, сөз сизде. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Мне очень сегодня, прежде чем рассказать о статистических данных, к большому сожалению, мне придется остановиться на 2 летальных случаях, которые зарегистрированы у нас в стране. Это 2 гражданина, которые находились на лечении в Республиканской клинико-инфекционной больнице в реанимационном отделении. И от имени Министерства здравоохранения, от имени министра здравоохранения, от имени всех медицинских работников страны и от себя лично хотелось бы выразить соболезнования родным и близким нашей коллеги, сотрудника Центра семейной медицины номер 3, руководителя группы семейных врачей Кокумбаева Жузумкан Асанны. Кокумбаева Жузумкан Асанна прожила жизнь честного и добросовестного, выполняющего долг настоящего гражданина Кыргызской Республики. Она родилась в 1962 году в Очкорском районе Нарынской области. Отличник здравоохранения, врач высшей категории, проработала более 30 лет в системе здравоохранения. Она была профессионалом своего дела и воспитала очень большое количество молодых коллег, передала свой опыт и наставничество не одному поколению. И еще раз хочу выразить соболезнования родным и близким нашего коллеги. А теперь позвольте остановиться на статистических данных по коронавирусной инфекции на 3 мая 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 37 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 21, в Волжской области 1, в городе Ош 6, в Джалабадской области 1, в Нарынской области 6, в Баткенской области 2. При выписке результаты анализов на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. Всего за время вспышки COVID-19 выписано с выздоровлением по стране 564 пациента. На 3 мая 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Из них в Волжской области 2 случая, в Баткенской области 1 случай, в Чуйской области 9, в городе Бишкек 14 случаев. В Кыргызстане всего зарегистрировано 795 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из них в Джалабадской области 118, в Волжской области 169, в городе Ош 113, в Чуйской области 70, в городе Бишкек 205, в Баткенской области 13, в Нарынской области 97 и в Иссык-Кульской области 10. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 7 случаев, из которых выявлено в городе Бишкек 5, в Чуйской области 2. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 207 случаев, из которых со стационаров с выздоровлением выписалось 139 медицинских работников. Из зарегистрированных положительных случаев 426 – это женщины и 369 – мужчины. Среди новых случаев 16 женщин и 10 мужчин. Если остановиться на возрастной категории инфицированных COVID-19, то дети в возрасте до 15 лет составляют 107, из них до года 6, от 16 до 19 лет 24, от 20 до 35 лет 230, от 35 до 55 270, от 55 и старше 164 человека. В стационарах республики находится на лечении 221 пациент. Из них в тяжелом состоянии 11, в реанимационных отделениях 4 пациента. В состоянии средней тяжести 42 пациента, в удовлетворительном состоянии 168. Выписаны 564 пациента. Летальных исходов 10. Всего на исследование поступило с 5 февраля 2020 года 55 800 образцов. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 составило 3349 человек. Необходимо отметить, что данное количество контактных лиц может изменяться в ходе эпидемиологических расследований. И на обсервации по Кыргызской республике находится 741 человек. Рахмат, эми мүмкүн болсо мамлекеттик тилде дагы маалымат берип койсоңуз. Бүгін статистикалық маалымат берүү мага абдан кыйын болуп турат. Анткени өкүнүчтүүсү бүгүн 2 леталдык учур катталып атат. Бирөө Жалал Абад областынын тургуну, бирөө болсо медицина кызматкери. Учурдан пайдаланып Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, өзүмдүн атыман, бардык медицина кызматкерлеринин атынан биздин коллегабыздын жакындарына, үй бүлөсүнө көңүл айтып кетүүгө уруксат бериңиздер. Кокунбаева Жузумкан Асановна өмүр бою өзү 30 жылдан ашык мына саламаттык сактоо системасында иштеп келди. Өзү саламаттык сактоо системасынын отличниги болгон, иштеп жүргөн опытынын баарын андан кийинки келген жаштардын баарына берип келди. Өзүнүн эмгек жолунда чынчыл жана өзүнүн ишин жакшы билген профессионал катары жашап өттү. Дагы бир жолу урматтуу Жузумкан Асановнун жакындары, коллегалары Саламаттык сактоо министрлигинин атынан, бардык медицина кызматкерлеринин атынан жана өзүмдүн атыман көңүл айтып кетүүгө уруксат бериңиздер.
Ал эми азыр 3 май 2020 жылкы бир статистикалык маалыматка токтолуп кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 37 бейтап ооруканан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 21 бейтап, Ош шаарынан 6, Ош облусунан 1, Жалал Абад облусунан 1 бейтап, Нарын облусунан 6, Баткен облусунан 2 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 564 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2026 жылдын 3 майына карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 26 учуру катталды. Ош облусунда 2, Баткен облусунда 1 учур, Чүй областында 9, Бишкек шаарында 14 учур. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 795 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 118, Ош облусунда 169, Ош шаарында 113, Чүй областында 70. Бишкек шаарында 205, Баткен облусунда 13, Нарын облусунда 97, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 7 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 5, Чүй облусунда 2. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 207 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 139 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 426 аял, 369 эркек адам. Жаңы катталган учурларда 16 аял, 10 эркек. COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп карап келсек, 15 жашка чейинки балдар 107, анын ичинде 1 жашка чейинки балдар 6, 16 жаштан 19 жашка чейинки 24 адам, 20 жаштан 35 жашка чейин 230 адам, 35 жаштан 55 жашка чейин 270 адам. 55 жаштан жана андан жогору 164 адам түздү. Республиканын ооруканаларында 221 адам дарыланып жатат. Алардын ичинен оор абалда 11, жандандыруу бөлүмдөрүндө 4. Орточо оор абалда 42 адам, канааттандырарлык абалда 168 бейтап. Ооруканалардан чыгарылгандар 564 адам. Ал эми каза болгондордун саны 10 түздү. 5 февраль 2020 жылдан баштап изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 55.800 түздү. COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 3349 адамды түздү. Белгилей кетүүчү нерсе, байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүш жок дымал. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 741 түздү. Рахмат. Учурдан пайдаланып, тилекке каршы 2 майда коронавирустан көз жумган 2 маркумдун жакындарына жана туугандарына республикалык штабтын атынан жана ушул пресс борборго тартылган кызматкерлердин атынан биз дагы көңүл айтабыз. Ал эми азыр болсо суроо жоопторго өтсөк. Зуридин Шарипович, кийинки суроом сизге. Коронавирус жуктурган айрым адамдарда оору белгиси байкалбай өтүп кетет экен. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алганын билбей, эл арасында жүргөн же ооруп бүткөн канча адам болушу мүмкүн? Бул багытта кандайдыр бир божомол же анализ жүргүзүлөбү? Сурооңузга рахмат. Саламатсыздарбы? 2-3 суроо болуп калды окшойт. Биринчисинде биз так айтып кетишибиз керек. Ооба бул оорунун вирусун жугузуп алган адамдардын бардыгы эле ооруп калбайт. Ушуну так белгилеп коюшубуз керек. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эпидемия Кытайда башталгандан бир аз убакыттан кийин эле февраль айларында эле жарыялаган. Ошондо оорунун вирусун жугузуп алган адамдардын 20-25% эч кандай оорубайт, аларда эч кандай оорунун белгиси болбойт деп жарыя кылды эле. Андан кийин жакында эле мына Америка Кошмо Штаттарында дагы ушундай иликтөөлөрдү жүргүзүп, алар аскер кызматкерлеринин арасында изилдөөнү жүргүзүп көргөн учурда 65% ооруп калгандыгын аныкташты. Ошондуктан бул жердеги жанакы биз биринчи көрсөткөн 20-25% эмес, оорулардын арасында
ошондо 65%га чейинки адамдарда ушул оору симптому жок эле өтүшү мүмкүн экен да. Же болбосо оорубай эле жугузуп алган адамдардын 65% өтүп кетиши мүмкүн экен дегенди айтып койсок болот да. Ал эми биздин Кыргызстанда кандай деген суроо келип туулат да. Бул жерде Кыргызстанда биздеги азыр дарылап жаткан дарыгерлердин маалыматтарына таяна турган болсок, бүгүнкү акыркы берген маалыматтарына караганда ошол ооругандардын ичинден биринчи келип түшкөндө 67% лабораториядан чыккандан кийин аларды текшерип көргөндө симптомдору жок болуп эсептелинет да. Бул деген өтө көп. Жанакы акыркы дүйнөлүк берилип аткан маалыматтарда биздики менен дагы ошол статистикасы туура келип жатат да бул жерде. Ошондуктан мына мен дагы бир кайрылып кетким келип атат да ооруканага жаткырылгандаргачы. Себеби алар туура түшүнүш керек. Ооруканага жаткырылганда эки себеп менен көрсөткүч менен жаткырылат да. Биринчиси бул клиникалык көрсөткүчү, ошол ооруга жанакы симптомдору бар болот, аны дарылоого муктаж болгон адамдарды жаткырабыз. Экинчиси болсо ал жерде эпидемиологиялык көрсөткүч боюнча да. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз ошол ооруну жугузуп алган адам башка адамдарга жугузбасын деген мааниде жаткызылат да. Андан кийин ошол оорунун симптому жок болсо деле ал кишиде бүгүн жок болгону менен эрте же андан кийинки күндөрү ушул оорунун симптому бар болуп калыш керек, болуп калышы мүмкүн. Ошоның үчүн аларды биз жаткызабыз. Ошондуктан бул жерде баягы ооруканага жаткырылган адамдар кээ бир учурларда айтып атышпайбы, мен жөн эле жаткызып коюшу дегендей. Ошону туура түшүнүш керек. Ошолорду туура түшүнүшүнү биз алардан суранып кетет элек да. Эми дагы бир башка суроолор көп пайда болуп атат да. Аларды ошол симптомдору жок болсо үйүндө эле дарыласа болбойбу дегендей дагы маселе көтөрүлүп атат да. Ал дагы туура. Үйүндө дарыласа болот. Кээ бир Европанын, Россиянын дагы ушундай үйдө дарылоо ыкмалары колдонулуп жатат. Бизде эмне үчүн аны колдонбой жатабыз? Себеби биз баягы өзүбүздүн элдин менталиттерин эске алуу менен бардыгын жаткыралы деген мааниде ушундай чечим кабыл алганбыз. Ошоның үчүн бардык лабораториядан жугузуп алган деген аныктама берилгенден кийин алардын бардыгын биз жаткырганга туура келип атат да. Андан кийин дагы эле сиз айтып кеткен экинчи суроо болуп калат го дейм да. Бул жерде Кыргызстанда бүгүнкү күндө коронавирустор жуктуруп алгандардын арасында билинбей эле элдин арасында жүрүшү мүмкүнбү деген. Ооба, элдин арасында андай жүрүшү толук мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби ал вирус деген өтө эле кичикей бир зат болот. Мисалы үчүн ошол жугузуп алган адам өзү дагы аны такыр эле байкабай да калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн бир киши ооруп аткан болсо, же болбосо симптому жок эле киши бир лифтке түшкөн болсо да, бул бир эле мисал да. Мындай мисалдарды көпкө кетирсек болот да. Ошол лифтте чүчкүрүп же жанагындай жөтөлүп туруп кайра лифттен чыгып кеткенден кийин аны көрбөйт экинчи киши киргенде ошол жердеги аба аркылуу тиги кишиге дагы жугуп калышы мүмкүн. Ал киши барып үйүндөгүлөрдү жугузушу мүмкүн. Үйүндөгүлөрдүн арасында да, өзүнүн арасында да жана симптомдору болбой да калышы мүмкүн да. Айтып атпайбызбы, 60%дан жогорусунда симптомдору жок болуп атат деп туруп. Демек, алар медициналык мекемелерге кайрылбайт. Кайрылбагандан кийин биз алардын арасында эпидемиологиялык жанагындай иликтөө да жүргүзбөйбүз. Алардын менен ким менен байланышта болду, контактта болду деп изилдөө да жүргүзбөйбүз. Ошолор жүрүп калышы мүмкүн да. Муну туура түшүнүшүбүз керек. Бул вирустун жаратылышы ушундай да. Эми дагы бир эмеси суроо келип чыгат да. Эми ошондой болуп жүргөн кишилер биздин арабызда, Кыргызстанда канча болушу мүмкүн деген дагы суроо пайда болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн биз грипп анан башка сасык тумоолордун мисалын деле карап кое турган болсок, ушул эпидсезондо 3-4 айдын ичинде элдин арасында 10-15% ушул ооруну жуктуруп алат. Ошол оорунун белгилери пайда болот, бирок алардын бардыгы эле кайрыла бербейт медициналык кызматкерлерге. Биз атайын иликтөө жүргүзүлгөн, изилдөөчү ошондо көрсөтүлгөн 4төн 1 гана ооругандардын медициналык мекемелерге кайрылат, анан алар статистикалык отчетторго кошулат да. Ошол эле учурда бирок жалпысынан алып караганда ушу грипп анан башка сасык тумоо оорулары менен бир жылдын ичинде жалпы элдин 3%га жакыны ооруйт. Ошол эле мисалы үчүн өткөн жылкысына 19-жылдын жыйынтыгы боюнча алып карай турган болсок, 190 миңден ашык киши ооруган да. Мына биринчи кварталды эле алып карай турган болсок,
ушул грипп жана сасык тумоо оорулары менен 93.303 киши катталды да, апрелди кошпогондо биринчи кварталда болуп атат да. Бул өткөн жылкыга караганда бир аз көбүрөөк, 30 миңге ашыкчараак болуп атат. Анын ичинде канчасы ошолордун эле арасында да коронавирус болуп кеткен жок, алардын арасында коронавирус менен ооругандар жок болду деп биз так айта албайбыз, себеби экөөнүн тең белгилери бирдей болуп атат да. Эми ошонун чындыгында канча адамдын арасында ушул коронавирустар бар, канча адам жугузуп алды дегенди так аныктоо маселеси дагы келип чыгат да. Ошондой иликтөөнү биз жүргүзүүнү пландап жатабыз да. Бирок ал жерде иликтөөдү жүргүзгөндө биз негизинен ошол адамдын организмде ушул жаңы чыккан коронавирус, мындайча айтканда SARS-CoV-2 деген вируска каршы антителасы барбы жокпу дегенди аныкташыбыз керек да. Аны аныктоо үчүн атайын сапаттуу текшерүүдөн өткөн тест системалар болуш керек. Ошол тест системалар бүгүнкү күндө бизге жөнөтүлдү. Аны бизде анын сапаты кандай экендигини текшерүү, ишеничтүүлүгү канчалык экендигини текшере турган бизде лабораторияларыбыз бар. Ал жерде иштеген кесипкөй жакшы адистерибиз бар. Буларды текшерип туруп өткөргөндөн кийин ушундай иштерди биз жүргүзөбүз деген алдыбызга койгон пландарыбыз бар. Рахмат. Анан дагы бир тактоочу суроо, ушул белгиси байкалбай өтүп жаткан бейтаптар дарылоосу кандай болот? Алар кандай ыкма менен дарыланышат? Эгерде аны лабораториядан такталып чыккан болсо, ушул ооруду жугузуп алды деген болсо, аны биз 100% бардыгыны ооруканага жаткырып, өзүбүздө клиникалык протоколдор бекитилген. Ошол протоколдордун негизинде дарылоону жүргүзөбүз аны менен. Эгерде ал оорубай жанакыны биз жугузуп эле алган болсо, биз аны тапкан эмес болсок, ал кадимкидей эле жүрө берет элдин арасында, аны биз билбейбиз бүгүнкү күндө. Рахмат. Следующий вопрос, Айнура Бектургановна, вам. Расскажите, пожалуйста, пути заражения скончавшихся, пути заражения умершего медицинского работника из ЦСМ номер 3. На сегодня зарегистрировано 2 случая летального исхода. Один случай это в Джалабадской области, гражданка Джалабадской области. Данная гражданка, она ездила в Российскую Федерацию, город Екатеринбург. Прилетела она 28 апреля 2020 года и здесь находилась вместе в одном из мест обсервации. И, как вы знаете, согласно нашим алгоритмам, все прибывающие, они проходят исследования на наличие COVID-19. И так как у нее положительные результаты были на COVID-19, 29 числа она была переведена в Республиканскую клинико-инфекционную больницу для прохождения лечения. И несмотря на проводимое лечение, был подтвержден летальный исход. Также, кроме подтвержденной коронавирусной инфекции, пневмонии и дыхательной недостаточности, которые у нее были диагностированы, у данной гражданки в диагнозе, в анамнезе, клиническом анамнезе имеется хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, хроническая почечная недостаточность, и также она страдала инсулинозависимым сахарным диабетом. Медицинский работник, о котором мы с вами говорили, мы знаем, что были подтверждены случаи коронавирусной инфекции в ЦСМ номер 3, и она была в контакте с одним из сотрудников Центра семейной медицины номер 3. После подтверждения коронавирусной инфекции она также получала лечение в Республиканской клинико-инфекционной больнице с 24 апреля текущего года. Клинический диагноз ей был поставлен, это двусторонняя подтвержденная коронавирусная инфекция, двусторонняя пневмония, тяжелым течением, дыхательная недостаточность, синдром полиорганной недостаточности и отек головного мозга.
У нее также были такие сопутствующие заболевания, как гипертоническая болезнь высокого риска, атеросклеротический кардиосклероз, хронический. И несмотря на проводимое лечение, к сожалению, констатированы летальные случаи у этих двух граждан. Спасибо. И еще один вопрос. Выплатят ли компенсацию в 1 миллион сомов семье умершей из ЦСМ медицинского работника? Да, да, конечно, наверное, сейчас, сегодня в такой день, когда говорить о деньгах не очень-то, но да, готовится распоряжение правительства о выплате компенсации в 1 миллион сом семье погибшего медицинского работника. Спасибо. Зуридин Шарипович, последний вопрос вам. Какие прогнозы дает научная группа ведомства насчет прохождения пика эпидемии коронавируса в стране? Да, мы несколько раз прогнозы давали. Когда мы давали прогноз, мы рассчитали, что пик заболеваемости будет где-то 20-24 апреля. Но высокий уровень заболеваемости, и можно говорить пик, у нас отмечен уже с 11 по 20 апреля. То есть на неделю и на 1,5 недели раньше, чем прогнозировало. Это связано с введением режима карантина, а также соблюдением профилактических мероприятий со стороны населения. Это мытье рук, ношение маски, дистанцирование и профилактические мероприятия, которые проводили медицинские работники и других служб. И также именно это мероприятие повлияло на уменьшение зарегистрированных случаев заболеваний, чем прогнозируемый уровень намного меньше зарегистрировалось. И показатели смертности тоже невысокие по сравнению с другими странами. Далее анализ заболеваемости показывает, что начиная с 5-й недели, с момента начала вспышки, уже началось у нас это в первую очередь в южных регионах снижение уровня заболеваемости. Но там тоже есть отдельные моменты, например, в городе Ош началось на неделю позже, то есть с 6-й недели, где-то с 20 апреля. А в северных регионах снижение уровня заболеваемости началось именно с 6-й недели, где-то 17-20 апреля. Ну, здесь тоже есть исключения, например, это Пашинский район, но, слава богу, там тоже уже за последние 5 дней не зарегистрированы случаи ковида. В целом по республике стабильно идет это снижение, начиная с 5-й недели. За последний шестидневке, 26 по 28 апреля, было зарегистрировано 96 новых случаев против 146, чем предыдущей недели. А на этой неделе уже за 5 дней уже зарегистрировано 87 случаев, и мы надеемся, что темпы снижения заболеваемости будут потихонечку расти, темпы снижения именно будет расти, и в конце мая уже не будет ежедневной регистрации случаев COVID-19. Рахмат, ушул эле суроого мамлекеттик тилде дагы жооп алсак, Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын жогорку чегине жетүү боюнча божомолдор кандай? Мурдагы биздин берген божомолдорубуз боюнча 20-24 апрелдерде ушул оорунун эң көп катталган учурлары болот деп божомолдорду берген элек. Бирок андан 1-1,5 жума мурда эле биздики ылдыйлоого жогорку учуру катталды. Бул биз мындай эмеси менен айтканыбызда 11-20 апрелдерге туш келип калды да. Ошол эмеси эң көп катталган учурларычы. Андан эмне үчүн мындай абалга туш келип калды? Себеби бул божомол деген божомол, математикалык эсептөө, ал эми ар кандай ага таасир берүүчү факторлор бар. Булар биринчи кезекте жанагы карантинди киргизүү, ошондой эле элдин өздөрү тарабынан буга каршы алдын алуу иш чараларын жүргүзүү, баягы элдерди дистанцирование дегени бар, алар
адамдардын бет каптарды тагынуу, үйдө отуруу, колдорду тез жууп туруу, гигиенаны сактоо деген иш чаралар буга таасир этти. Ошондой эле медициналык мекемелердин, медициналык кызматкерлердин жасаган эмгектери, алдын алуу боюнча ошого эпидемияга каршы жасаган иштери, андан сырткары башка мекемелердин дагы жасаган иштери ушул оорунун эртерээк азаюусунун башталышына таасир этти. Ошол эле таасир эткени жанакы биздеги божомолдор менен бергендеги санга караганда оорунун саны дагы азыраак катталды. Ошондой эле белгилеп кете турган жерибиз жанагы өлүмдүн пайызы дагы башка өлкөлөргө караганда бизде кыйла эле төмөн болуп катталып турат да. Ал эми жалпысынан айта турган болсок, кандай болуп эмесиге жылыштар болуп атат. Бул оору боюнча ала турган болсок, 5-жумадан баштап туруп эле айрыкча түштүк региондорундагы аймактарда оору эртерээк башталды да. 11-нен 16 апрелдерде эле ылдыйлай баштады да. Бирок ал жерде дагы бир аз өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн Ош шаарында болсо 6-жумадан баштап туруп 17-20 апрелдерден баштап туруп ылдыйга кете баштады да. Ал эми түндүктөгү региондордо болсо бул 6-жумадан баштап туруп ылдыйлоо башталды. 17-22-синен баштап туруп бери карай ылдыйга карап кете баштады да. Бул жерде да бир аз өзгөчөлүктөр бар. Мисалы үчүн Ат башы районунда болсо акыркы убакка чейин эле көбүрөөк катталып атты. Бирок темпи баягыдай көбөйүүнүн темпи азайып барып, акыркы 5 күндө Кудайга шүгүр могул бир дагы учур каттала элек. Эми жалпысынан айтып караганыбызда ошол 5-жумадан баштап эле ушул оорулар башталгандан 5-жумасынан баштап оору ылдыйга карап кетип атат. Акыркы 23-28 6 күндүктү алып карай турган болсок, ошондо 96 учур катталган, жаңы учурлары да. Ал мурунку жумага караганда 146-га караганда бир кыйла эле төмөн болуп атат да. Эми акыркы жумада, жуманын 5 күндүгүндө 87 учур катталып калып атат. Биздин эмебиз боюнча эми ушул майдын акырына барып, бул оорунун катталуусу, күндө катталуусу токтолуп калат. Өтө ылдыйга түшүп, ушул оору менен майдын акырларында токтолот деген божомолдорубуз бар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна жана вирустарды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий борбордун жетекчиси Нурматов Зуриден Шарипович маалымат беришти. Брифингти Түзоодон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5-канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас сегодня проинформировали начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акматова Айнура Бектургановна, а также руководитель Центра по контролю за вирусными инфекциями Нурматов Зуридин Шарипович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Спасибо за внимание.